Каарманыбыздын өмүр баяны. Дайыр Исмадияров 1986-жылы 16-июлда Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Өзгөн шаарында туулган. Нурбаев атындагы номер 3 орто мектебин алтын медаль менен бүтүрүп, Скрябин атындагы профессионалдык окутуу факультетин артыкчылык диплому менен аяктаган. Кыргыз шоу-бизнесине биринчи кадамды 2008-жылы жасаган. Репертуарындагы ырлары: студенттик күндөр, жан бергем, сүйөм сени, жаңы жыл, пере, жүрөк тарта, кара көзүм, жомок, атаке, келчи бийге, адашкан жакын жолдор, атамекен, жаным ай, жаш жүрөк, кайдасың, кара көзүм, студенттик күндөр, сүйөм сени, тутанбаган сүйөө, кечир мени, досторум, эстей жүр, сагынба, жылдыздар, сиз үчүн жана башкалар. Анда эмесе интернет желеси аркылуу берилген суроолорго Дайыр Исмадияровдун жообу. Салта Картин. Дайыр өзүн пиарлаганда аябай жакшы көрөт, унутулуп баратканда элди бир дуу кылып коет. Дайыр: балким жаңы чыгып баратканда продюсер менен пиарга иштегенбиз, бирок азыркы учурда өзүмдү пиар кылбайм. Бермет Касымова. Ушунун бир интервьюсу экинчисине дал келбейт да. Дайыр: Бермет, сизге ыраазычылык. Менин баардык интервьюларымды сересеп салып, кунт коюп окуйт экенсиз. Кубанычтамын. Жашоо өзгөрүлүп турат экен. Бүгүнкү планың эртең башкача болуп калат дегендей. Ошого байланыштуу адамга жашоого болгон ой жүгүртүүң да өзгөрүп турат экен. Балким ошол себептен былтыркы берген маегим быйылкыдан бир аз башкачараак болуп калаттыр. Стервелла 415. Дайыр мактанчаак, сулуулугуна таянган бала. Бирок сулуу деле эмес, өзү ойлогондой. Эмнеси болсо да бактылуу бол. Дайыр: атыңыз эле Стервелла деп айтып турат. Стерва окшойсуз. Мен эч качан сулуулугума таянган эмесмин. Өзүңүз айткандай сулуу деле эмесмин. Балким жылдыздуумун. Ошентсе да каалоо тилектериңизге чоң рахмат. Бактылуу болоюн. Периша: Дайырды кара көзүм деген ырынан жакшы тааныйм. Ошол ырың өзүңө аябай сонун жарашкан. Азыркы чыгармаларың супсак, эптеп ырдап койгондой. Бир баң этип элге жага турган ыр чыгарсаң, сени көрө албагандардын оозу жабылмак. Дайыр: анча-мынча адамдарга башка ырларымда жагат. Ар кимдин табити ар башка. Ошентсе да сиздин каалоо тилектериңиз орундалып, жакшы ырга туш келип, бир баң этейинчи. Сиз айткандай, көрө албагандардын оозун жаап. Аман 0296. Ушу Дайыр курсун көтөргөндү койсунчу. Биринчи кезекте өзүңдү өзүң сыйлабасаң эч ким сени сыйлабайт деген кеп бар. Сиз кайсы жерден мени көрүп, мен курсумду көтөрдүм эле. Ар бир адамдын ченемдүү баасы бар. Ишине жараша ар кимдин айлыгы бар, туурабы? Балким ошол жактан айтып жатсаңыз, мен курсумду эч качан көтөрбөйм. Жөпчөнөкөй баламын. Лейле: ушул ырчы эч жакпайт. Көрсөм эле жиним кашая берет. Дайыр: сонун комментарий экен. Сиздер ушинтип сонун комментарийлерди жазып мага дем берип турасыздар. Бар болуңуздар. Сиздин жиниңизди кашайтканга дагы адам керек. Негизи айтып коет го. Сен адамдарга кызыктуу болушуң үчүн же жинине тийишиң керек, же жагышың керек деп. Демек, мен сиздин жиниңизге тийип жатсам, сизге жагат экенмин. Абдан кубанычтамын. Лейле. Урмат 88 kg. Өзүн мактагандан өлөөрчө кач деген кеп бар. Фонограмма болбосо эмдигиче дайының билинбей калат беле, ким билет. Анан мактана бербечи. Мен мактанбайм, болгон нерсени айтам. Мактанды деп жок нерсени ойлоп тапкандарды айтыш керек. Фонограмма жок болсо эмне болмокмун? Эч ким билбейт, сиз да билбейсиз. Мен өзүмдүн үнүмө ишенем. Кудайга шүгүр. Сиз мени тааныбай туруп, жөн эле жумурткадан кыр издебеңиз. Өзүңүздүн жашооңузду терең изилдеп көрүңүз. Сиз эмнеге жетиштиңиз? Осмонова 2103. Тойский ырларды эле чыгара бербей, элге да бир хит ырларды жаздыргылачы. Мен көп деле тойский ыр чыгарбайм. Муңду, жакшы ырларды жаратам. Сиз саресеп салып, ырларымды издеп угуп көрүңүз. Чолпон 5019. Сигарет чегесизби? Бул ирет сүрөттү айтып жатат окшойт. Столдун үстүндө тамеки калып кеткен болчу. Ал сүрөттө менин тамеким эмес. Ал жакта көп киши тамактанганбыз. Тамеки менин алдымда туруп калыптыр. Эгер ал меники болсо, мен жашырып коймокмун. Армандар 91. Көп жебе, бүтүк көзүң жумулуп калса кантип сахнага чыгасың? Менин көзүмдүн ачылганын качан көрдүңөр эле? Меники дайым эле жабык го. Өзгөчө күлгөндө көзүм ачылбай калат. Азыркы келбетим өзүмө жагып жатат. Мен үчүн кыжаалат болуп жатканыңызга рахмат. Токтобаев 45. Тамак дегенде өлөт экенсиң да. Айланаңарды карасаңар, ачкалар канча, ойлоңкула, карыздан башыбыз чыкпай жатканда кайдагы тамак?
Ойлондура турган суроо экен. Бирок бул суроону мага эмес, чирип байып жаткан чиновниктерге берсеңер болмок. Биз эл адамы болгон соң, эл сыйлаган жерде, эл жеген тамакты жеп жүрөбүз. Токтобек 1990. Ноорозбаев. Бул киши ким? Аябай керсейген го. Сырткы келбет алдайт деп коюшат. Тааныбасаңыз таанышып алалы. Мен ырчы Дайыр Исмадияровмун. Керсейбейм деле, аябай жөнөкөймүн. Өзүңдү 5 жашар баладай алып жүрбөй, кичине шалактабай токтолчу. Жакшы эле токтоо мүнөзүм бар. Мени көрмандар, жаштар карап тургандыктан өзүмдүн маселелеримди жер салбайм. Жакшы маанай тартуулуу максатында тамашаларымды көрсөтөм. Сиз балким түшүнбөй калдыңыз окшойт. Андыктан сизге да ушунуп калайм. Кабагыңызды бириктирбей, жылмайып жүрүңүз. Андай күндөр да керек. Мындан 2 жыл мурун Дайыр Исмадияров Инстаграмдагы баракчасына жубайы Жанара менен 2 ажырым жолго түшкөнүн айтып билдирүү жазган. Мындан улам Дайырга байланыштык. Дайыр, көптөн бери жубайың экөөңөр таарынышып жүргөн экенсиңер. Үй бүлөңөрдү сактап калууга мүмкүнчүлүк болбоду беле? Оба, ким эле ажырашып кетейин десин. Уулум дастан төрөлгөндө үмүттүн шамы жанып, жарашып калабызбы деп ойлогом. Бирок үй бүлөмдү сактаганга аракет кылсам да майнап чыккан жок. Урушпай, талашпай, жакшы мамиледе калдык. Балабыз үчүн ушундай мамиле маанилүү деп ойлойм. Сен ажырашканыңды ачыктагандан кийин түрдүү кептер айтылып, арты союлбай жатат. Мен да аларды окуп жатам. Түрдүү пикирлер айтылууда. Ажырашкан жарашканыңды айтып, өзүңө пиар кылып жатасың дегендер да болууда. Негизи улам айтып, ачыктабай эле коеюн дегем. Бирок көрмандар суроо бере берди. Анан бул окуяга түшүндүрмө берип чекит коюуга туура келди. Мага жашоомдогу кыйын күндөрдөн пиар жасоо зарыл эмес. Антип ойлогондор жаңылышат. Балама колумдан келишинче карылашып, тарбия бергенге аракет кылам. Аялымды, баламды таштап кетип, жыргап жүргөн жерим жок. Эч кимди таштабады. Болгону биз чогуу түтүн булата албай ажыраштык. Биздин келечегибиз алдыда. Өз бактыбызды табарбыз. Жогорудагы берүүбүз Супер KG, Спутник KG, Википедия сайттарынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык. Жылдызы батканча, шайыр достор менен бирге, бөлөп айланам нышанга. Күндөр зымырат кайрылбай, достор жандангын кайгырбай. Калсак гана ушул күндөрдөн айрылбай. Убакыттар учап, көптөн жылдыз тарап, студенттик күндөрүм улам жылып барат. Жүрөккө тартуулап, сүйүүнүн гүлдөрүм табылбайт издесем. Студенттик күндөрүм табылбайт издесем күндөрүм. Менен эс алууда бүттү, эми иштеш керек, жаңырылар чыгарыш керек.
Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун ал жөнүндө жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында биз менен бирге болуңуздар.